Абдиламит Матисаков. Атамды көргөн өлбөсүн. Аңгеме. Үйүбүз жогорку көчөнүн эң башында. Автобус 3 көчө ылдый, дүкөндүн оозуна токтойт. Айылыбыз чоң, узун 6 көчө. Автобус бир жерге, жанагы дүкөндүн оозуна дебедикпи? Ошол жерге токтоп өтөт. Биздин көчөнүн аксакалдары үмүт кылышабы, кээде "О, шопур бала, караганда кыйраңдатпай жогорку көчөгө бир токтоп кой, кемип калбайсың" дешип калат. Анда автобус менен бир болуп келаткан кары картаң жаалап, шопурдун ордуна өздөрү эле жоопту катырып коюшат. "Ысыгында ушул жерден түшүп калсаңарчы, же папаңга кошулуп барып тамаша кылып келесиңерби я? Көтөр чыптаңды, кадам сайын сага токтоп жүрөлүбү?" "Обо, закончилер ай. Өкмөттүкүн өзүнүкүндөй көргөн, ушулардыкы жаман өттү" дешип, мукураган коңшуларына оор чыпталарын көтөртүп, дүкөндүн оозунан түшүп калышат. Биздин айылдын өзүнө өмүр автобус жүрбөптүр. Илгери жүрбөгөндөн кийин азыр да жүрбөйт да. Ноокатка, базар учарга келип алышат да, жогору өткөн 3 автобустун оң келгенине отуруп кете беришет. Дүкөндүн оозуна токтогондо үндөбөй түшүп, 6 көчөгө тарап кетишет. Үндөсө эле эмне угаарын эшиттиңиздер го. Автобустан түштүм. Дүкөндүн маңдайындагы чоң талдын түбүндө биздин чалдар, биздин чалдар күнөстөп отурушат. 1 жылдан бери былк этишпептир. Баягы айылга келип, кайра кетип баратканымда ушул картаң талдын түбүндө күн чубакта отурушкан жарыктыктар. Ошондо да ата-бабалардын эрдик уламыштарында калган тарых баянын эрмектеп, бири айтса бири тыңшап отурушкан болчу. Азыр да ошол кепти нечен өмүр аттап, тилден тилге оошуп, кунары кетпеген зирелүү сөздүн аягына чыгыш элек. Моокумдары кан элек. Эңилип барып, бир чекеден кол бердим. "О, кимдин уулусуң?" деди артык абам сунган колумду кое бербей. Өткөн жылы да колумду кое бербей ушинтип сураган. Мен эмес, биринчи ушинтип атамды сураган. "Мурзанын" дедим да, өңүмдөн тааныбай жатабы, көз курчу мокоп калганбы деп ылдый эңкейем да, атамдын атын 1 жылдан бери биринчи сапар бирөөнүн сураганына, биринчи сапар атамдын атын адамдарга угуза атаганыма жетине албай, карынын, атамдын теңтушунун шадылуу колун билинер билинбес кысып коем. "Кимдин дейт?" Артык абам жака белинен жана сурады. "О, Мурзанын уулумун дейт. Комузчу Мурзачы. Жогорку көчөдөгү." Мурза Сопунунбу? Бечаранын балдары ишке жарап калган экен. Прунзада жүргөнсүң го?" Баш ийкейм, күлөм. Бир жагынан ичим ачышат. Атамды көптөн бери азыр эстеп жатпаймынбы? Колумду кое берсе, калгандар менен да учурашсамбы дейм. Колумду кое бербейт жарыктык. Көрсө колумду кармаганы атамды эстеген экен. "Атаңдын көрбөгөнү калдыбы? Силер деп жүрүп, силерди ит жетиштеп чоңойтту. Эр жеткизди эле. Уулумдун окуусу жакшы. Кудай кааласа бүтсө чоң болот деп калчу бечара. Ошонусу сен турбайсыңбы? Өмүргө таң бересиң. Ыргыткан таш экен зуулдап. Баягы эсиңдеби, Нурмат? Сол ныптаасында отурган момун абаны мүрүсү менен секин түртүп койду. "Ушу баласынын бир нерсеси гезитке чыгат. Ошону сен жаздың беле?" Баш ийкейм, колумду кое бербейт. "Ону жогорку көчөдөгү Исматтын балдары көрүп, окуп бергенби, же бир жерден өз укканбы, өйүздөн бирөөнүкү той берип калат. Ошо жерде отурсак, Исмат кырчаңгы жөндөн жөн эле сөз чыгарбадыбы? О, арба курган эмне дейт десең? Бу Мурза уулум чоң болот,
окуусун бүтсө деп оозуңдан түшүрчү эмес элең. Онуң сени далдалчы, комуз чертип, талкан чогулткан, бирөөнүн кезүүсүн кайтарган, дагы эмне бала, кимдин дубалын урган деп гезитке таза келекелеп жазыптыр го. Бала дегенде ушундай болобу? О күндөрдү да көрдүң, танап элең, жакшылыгыңдан ошенттиңби? Жокчулук кыстап, ушу балдарым деп жүрдүң, көргүлүктү көрдүң. Жаза турган нерсеси түгөнүп калса да, атасын жазып, эмне кылат? Кысталак. Андай баланын барынан жогу. Дебеди элдин ортосунда. Атаң сөзгө чыйраак эле бечара. Бош келбеди. Исмат, бала жазса атасын жазыптыр. Же о күндөрдү көргөнүбүз жалганбы? Ого көп жинин келбесин. Саткайыма сары деп коюп жүрө бер, деди жумшак гана. Биз ошо жерде отургандар жазм ишинде жүргөн бала экен. Жазса атасынын кадыры. Ушунчабыздын ичинен жалгыз Мурза гезитке чыгыптыр. Сан миң адам окуйт экен. Баланыкы туура. Атам бизди ушинтип баккан экен деп жигари эзилип, мээнетти билип жазып атпайбы? Дедик. Ошол уулу сен турбайсыңбы? Жаза бер балам, жаза бер. Колуңдан келсе атаң жөнүндө дагы жаз. Анын көрбөгөнү калган эмес. Башкалар жөнүндө, эл жөнүндө жаз. Шу ишти кыласың деп бешенеңе жазганда, деп туруп колумду кое берди. Чалдарга тегиз кол берип учураштым. Атаң жакшы киши эле. Ороз айын дүзүлдү, деди Нурмат аба. Базардан калчу эмес. Көчөт эле сатып келе берчү. Бечара. Ошолору болдубу? Деп сурады Максыт кары. Өткөн жылы бирин серин гүлдөгөн экен, быйыл өрүктөрү мөмөгө кирди дешти. Өзүм көрө элекмин, дедим. Атаңдын турагына стейдил көз салгыла балам. Эртеби кечпи келип отурар жериңер ошо жер. Ата жайы деген ыйык келет, деди Төрөкан аба. Газетка канча нерселер жазып жүрөт, ошону кантип билбесин. Билеби, билбейби айтып коюш биздин моюндагы иш. Атасы менен бир өстүк, бир жүрдүк, деди Төрөкан аба. Атаң экөөбүз ашына элек. Жакшылыгын көп көрдүм. Бирин эле айтып берейин, угуптур. Бизди дагы көрөсүңбү, жокпу? Айтыш кыйын, деди Рахман Аяш атам. Согуштан кийинки жылдар сыртта 15ке жакын киши орокто жүрөбүз. Күздүн күнү күн жаныбар куйкалайт, оокат тартыш. Биткеден загранан берет. Күн алыс, ысык оокат. Алда болсо, болбосо жок. Айлап жатып туруп эгин оробуз. Боолайбыз. Катын, бала чака алыс. Жүдөгөндө айтпа. Иштен ким жүдөйт эле? Айылда калган бала чаканы ойлоп, санаа тынчытпайт. Күндө норма деп коет. Нормасын бизге окшогон алды күчтүүлөр эле толтурбаса. Бир күнү кечкурун чоң казанга күрүч шөөлө жасадык. Күрүчтү өчүбүз бардай салган экенбиз. Канча от жаксак дагы күрүч тирек туруп алды. Акыры болгон суубузду куйдук дагы отту ичкертпей баягыны кайната бердик. Кийин күрүч кичине жумшарып, оокатка окшошту. Казанды оттон чыгарып ортого койдук. Түн, айчык элек. Казанды тегеректеп 15биз тең кыпчылышып отурабыз. Жолборс аба ыраматылык. Силер дагы көрүп калдыңар окшойт. Кечээ жакын деле өттү. Жүдө зор киши эле. Ат ордуна арабага кошо турган. Ошо бечара ха дейт. Дегенде эле колдор казанга чап жабышат. Жеткенибиз күрүч чеңгээлдейбиз. Жетпегени, үлгүрбөгөнү кийинки ха дегенди пайлап турат. Жана ха дегенде экинчи катар кол салат. Ысык казан. Күрүч андан ысык. Кол менен ооздун күйгөнүнө карайсыңбы? Кара курсакка бир нерсе түшүп калса экен деп ынтыласың. Тоба. Эми ошондо түр түшүп,
таламай менен жеген шөөланын даамы аң кизгенче таңдайымда турат. Жеп бүтүп жатып калдык. Баягы туздуу күрүчтүн суу сатканын эми көрүп ал. Уйку качты. Каныбыз катып атса, кимдин көзү илинет? Курган илабин жалаган эле адам. Суу эле суу дешет. Суунун болушун казанга куюп салбадык беле. Ээн адыр, ал кезде карышкырда күч алып кеткен. Калп айтпасам 15 чакырымдай жерден Кочан дайрасы агып өтөт. Кулак төшөсөң шаркыраган шоокум угулуп турчу. Амалыбыз түгөнгөндө отуруп бердик. Бир маалда жаннаты болгур, ушу сенин атаң келиптир. Анда бой жүргөн маалы. Жолборс аба менин жанымда жатчу, ошого келиптир. Бечара эмне дейт десең? Жолборс аба, ушу адамдардан бир дуа алып бериң. Сууга өзүм барып келейин дейт. Көзгө сайса көрүнгүс ээн адырда ушундай деп турат. Кой, кырсыкка кириптер болуп жүрбө. Өлбөйбүз, таңга чейин чыдасак, бир амал табылар деген адам чыкпады. Тилибиз оозубузга батпай, көзүбүздөн бир ууртам суу учуп турат. Суунун азабы кыйын болот экен. Жолборс аба ордунан турду дагы: "Кана эмесе, ушу кембагалга бир дуа берели. Ушу бечара дагы агарсын, көгөрсүн. Кудай максат талабын берсин. Кимге сүйлөсө жылдызы оттон ысык учурасын. Сууга кетип баратат. Өмүрү суудай тунук болсун ылайым. Омин" дегенде тургандар чуркурап бата тартышты. Барбалаңдап сүйүнгөн атаң азыр дагы көз алдымда турат. Эки пайчасын түрүп, эки челекти колуна алып, түн жарымында жыңайлак дикилдеген боюнча бечара жүрүп кетти. Таңга жуук жерге жарык түшүп түшелекте сууну ап кирип келди. Ташка бутун уруп, тамтыгы жок, суй жыгылыптыр. Сууну баса калдык. Ошондой жакшылыгын көргөнбүз атаңдын. Көзөтөр өткүчө ар кайсыл жерде ошону кеп кылып жүрүштү. Кем болбоду, силерди көрдү, азамат чыктыңар. Тарбиясы да бейчеке кетпептир. Келгениңде учурап тур. Атаң тууралуу сөз түгөнбөйт. Ой, жолунан калбасын, кой барсын, деди Сатыбалды абам. Агаң жүрөт, эл катары. Бала чакасы менен кече магазинге ун түшкөн. Бир чыпта ун өңөрүп кетти. Каякта жүрсөңөр да эсенчилик болсун. Ошонун өзү зор дөөлөт. Мурзанын өзүн тартыптыр, куюп койгондой. Максыт карыны ээрчи отургандар баш көтөрдү. Атам жөнүндөгү сөзгө териме батпай сүйүнүп тургам. Чекемен тер чыпылдап, эсимден чыга түшкөн аялуу сезимим козголуп, жүрөгүмдү утуру кысып коет. Атаңа окшош экенсиң деп шуга чейин мага бирөө айткан эмес. Сүлпөт сүрүмөн атамды көрүшүп, акылы кеби менен далымдан таптап, бешенемден сылап узаткан карыяларга улам-улам кылчактайм. Ар кимиси эңкейген калыбында эзели түгөнбөс урпактардан урпактарга уланчу адамдын адамдыгы тууралуу, жакшылыкка жакшылык менен жооп бер деген санжырага баш оту менен кирип кетишкендей. Ошо менен өмүр кыскартышып отурганын билишер бекен. Атамды көргөн өлбөсүн деп, ичимден алардын тагдырына жалынып кетип бараттым. Өзүмө өзүм түшүнбөйм. Өзүмчө эле кусаланып, үйдө тура албай, эртеси эле күн чыга электе эч кимге көрүнбөй, айыл четиндеги көрүстөнгө келдим. Издеп апамдын бейитин таптым. Төбөсү бастап, өткөн күздөн калган куураган чөптүн арасынан жашыл майсан көгөрөт. Шүйдүрүм жылтылдап, чыгып келаткан күндөн көзү уялат. Сага бир сыр айткансып, сенден сыр сурагансып, көрүстөндү бойлоп өскөн талдарда шакылыктап сагызган жүрдү. Көз өткөндөр ичинде кеткен арманын ушу сагызгандарга айтат имиш деп жүрүшөт. Атамдыкын оңой таптым. Бейитине бирин серин какым чыгыптыр.
кыбыланып эттеп турдум эле атам колун арткансып, апам ийинден таягансып, көтөрүлүп келаткан күндүн табы желкемди чымыратып келатты. Жарыкчылыкка бине кылып, сага өмүр энчилеген адамдардын мүрзөөсү жаныңда өзүң менен өзүң калганда демейде эч нерсе капарга келбеген текебер иленди көңүлүң чыйралып каяктарга сабалабайт. Сен жашаган шаардын шашма турмушу алдына салып кубалап, бири бүтсө бири калган көр тирлик көк желкеден басканда туулган жер эмес айылдаштарыңды, урук тууганыңды эстегенге чолооң жок жүргөндө болор болбос кыжыгуужуга саалчалык чекилик үчүн кан кызытып, бири-бирине үрпөңдөшүп, араздашканың менен апталап жүз үйрүшпөй жүргөнүңдө, сенден тээ алыста сенин киндик кан тамган жериңде калган эки бейиттин ортосунан куюн көтөрүлүп, саратан жайдын айлуу түнүндө чегиртке чырылдап, күзүндө жамгыр, кар чапкындап, кышы борошологон карга көмүлүп, көктөмдө арасынан тирүүлөр күткөн жаздын жели ойноорун, тегерегинде жашоонун кыскалыгын, кымбаттыгын кабарлап, жүрөк сезгенткен каргалардын каркылдагы жаңырып турарын, садагасы кетейин, мезгил дегениң чым жаздангандардын үстүнөн да, сен күнүн көрүп жүргөн калың журттуу калаанын үстүнөн да тең арымдап, жүрүшүн арбыта берерин жан териң менен туят экенсиң. Туят экенсиң да, көөдөнүңдү арман, кусалык аймалайт. Жүксүз кетирген убактыңа, тирүүлүктүн чу деген жагына жүрүп берген көңүл чөөктүгүңө, азга топук кылып, азга гана алымсынган ала көөдөндүгүң үчүн өзүңдү өзүң жекиресиң, жек көрөсүң. Апамды бул жерге алып келген күндүн эртеси, атамды ээрчип көрүстөнгө келгенибизди эстейм. Ошондо атам да мага окшоп жерден башын көтөрбөй кыбылап эттеп турган эле. Ошондо өмүр сапарын бирге карыткан адамын жерге берип, канаты кайрылганда чөгүңкү көңүлү каяктарга чаппады экен. Саналуу жылдардан кийин ушул жердин укумдай жери өзүнө энчиленерин жүрөгүнүн башында туйду бекен. Мүмкүн атасын, чоң атасын, балдарын ойлоп, ошондо желкесин тиктеп отурган балдары да кийин муштумдай бейитине чөк түшүп, көздөрү каканактап, ата мээримин, ата кадырын, ата карызын эстешерин ойлоду бекен. Сураган эмеспиз. Сураган күндө дагы ооз ачмак эмес. Көрүстөндүн кыйчылдаган эшигин жаап, зымын чырмайын деп калганда, «Өй бала, жаппай тур», деди бирөө аркаман. Карасам, кышылдап бирөө дөбөгө чыгып келатат. Айтып аны тааныдым. Айты багбан чөнтөгүнөн кызыл алмалар үзүлчү эмес. Жоош, момунун кылдап, жактырган балдарга берчү. Мен өңдүү кутурган, таманы жеңил балдар колунан бир дагы кызыл алма жебеди. Жаман көрчү. Алма уурулар деп, эки-үчөөбүздү тим эле көрөйүн деген көзү жок болчу. Этек-этек кызыл алма уурдаганыбыз менен баары биригип, багбандын колунан алган бир алмага татыбайт эле. Чоңоюп, эр жеткиче анын колунан алма алып жебей, өз жолубуз менен кете бердик. Азыр деле бербейт деген ой кылт этти. Төбөсүндө үрпөйгөн, кашын баскан илгерки, көзгө тааныш, чый баркыт тебетей. Насвай саргайткан маңдайкы жалгыз тиши дагы эле алдыңкы эрдин аттап, арсайып чыгып жүрөт. Кимдин уулусуң? Тааныбай айтам. Айты багбан көрүстөндүн оозунда туруп сурады. Сүйлөсөм өзүмдүн үнүмдү өзүм тааныбайм. Доошум каргылданат. Атаңа келдиңби? Деди. Баш ийкейм. Илгери той берген адамдын эшигинде атамдын эшегине учкашып кетем деп күтүп турсам, сыртта кызмат кылып жүргөндөр атаңа келдиңби деп сурай беришчү. Уюм жок. Аркандаган жеринен казыгын сууруп кетиптир. Көрүстөнгө кирчи эле көрүнбөйбү? Жок аба, уйп көрө албадым, дедим.
Үнүм өзгөрүп калыптыр, өпкөм көбөп калыптыр. Ылдый жүгүрүп түшүп кеттим. Оф деп Айтаба уюн көрүстөндөн издеп жүрдү. Жок дегениме ишенбей, тээ бүлбүлдөгөн балалыктын көз күйгүзгөн кызыл алмасын кызыгында ала албай, турмуш деген чоң дүйнөнү көрөм деп кете берген боз баланын айтканына азыр дагы ишенбей, жарыктык уюн издеп көрүстөндө жүрдү. Оф. Баягы сагызган дагы шакылыктады.